Президент Садыр Жапаровду мурда камаган сот прокурорлор өзүн-өзү жазалап иштен кетишти. Бул тууралуу жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков парламентте депутат Жанар Акаевдин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Эл өкүлү камалып кайра акталган саясатчылардын ишин караган, чечим чыгарган судьялардын тагдырына кызыгып, мыйзамсыз чечимдери үчүн кандай жаза алып жатканын сурады. Аны камаган соттор, прокурорлор жазага тартылдыбы, тартылбадыбы, же алындагы өз арыз жазган жок деп коебузбу? Анткени бул публичный иш болду да, бүт Кыргызстан өлкө билген. Эмне болот ошол мисалы? Эми ал боюнча мындай расмий түрдө мыйзамдын тартиби боюнча жоопкерчиликке тартылышкан жок. Эми ал биздин азыркы учурдагы мамлекет башчыбыздын өзүнүн укугу кайрылса, албетте жоопко тартылыш керек. Анан бирок алар өздөрү жазалагандай болушту, өздөрү кетип калышты. Эл өкүлү туура эмес чечим чыгарган судьяларды жазага тартылбай жатканын сындап, бул жаатта мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү керектигин билдирди. Биз ушул мыйзамга өзгөртүү киргизишибиз керек экен. Мыйзамсыз камаган күч укук коргоо органдарынын өкүлдөрү же өмүр бою ушул тармакта иштебеш керек, же ошол жазасын алыш керек. Мына ошондо анда келгиле ошого мыйзам долбоорун өзгөртүүгө киргизели биз. Ал таптакыр иштебей турган болуш керек да. Болбосо жана мыйзамсыз иштер улана берет да, мына сот реформасынын өзөгү мына ушунда. Мыйзамсыз чечим чыгарган судьялар акталган жарандын арызы менен гана жоопкерчиликке тартылышат. Сотторду тандоо кеңешинин чечими менен аларга эң оор дегенде кызматтан алуу гана колдонулбаса, көбүн эсе тартиптик жаза менен кутулушат. Соттордон айырмаланып, күч түзүмдөрүндөгү кызматкерлерге катаал жаза колдонулат. Жаранга мыйзамсыз айып коюп, ак жеринен тергеген болсо, камак жазасына чейинки жоопкерчиликтер каралган. Жоопкерчилик жагын биз карай албайбыз, соттор. Ошолордун жоопкерчилигин ошол көзөмөлдүк кылып аткан прокуратура жана укук органдары карап келгенден кийин анан карайбыз биз, ошондон юридикалык баа беребиз. Албетте алар жана материалдык жана моралдык чыгымдарын өндүртүп алганга укуктары бар. Ошондой именно жанагы саясий ошондой буйртмаларды же болбосо саясий кылмыштарга соттордун эркине коюш керек да. Ошондо кийинки баягы ошондой чиновниктер боюнча ошондой мамлекеттик деңгээлде кылмыш жасаган чиновниктер, кылмышкерлер, кылмыштуулук деген кичине азаят беле же болбосо ойлонот эле да. Баягындай бийликтин сөздөрүн укпай, акыйкат калыс чечкенде. Мындай тажрыйбаны биз башка өлкөлөрдөн көрүп атабыз да. Мисалы 2013-жылы учурда бийликте турган Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовдор бийликти басып алууга шектелип кармалган. Ошол кезде Бишкек шаардык сотунда судья болуп иштеген Медербек Сатыев жана Курманкул Зулушев аларды актаган. Мындан улам көп өтпөй, эки судья тең иштен алынган. Муну коомчулукта судьяларга болгон басым катары кабыл алышкан. Мыйзамдарга гана баш ийиш керек. Анан өздөрүнүн соттордун статусу жөнүндө мыйзамга баш ийиш керек да. Мен билем, ошондой бир саясий куугунтуктагандар, саясий чечимдерди, саясий тартиптеги кылмыш иштерди козгоп, ошолорго тийиштүү чечим чыгараарда ошол бардыгы эмес, бирок айрым учурларда ошондой соттордун немеси баягы тек гана мыйзамды гана карайт деген немелери, талаптар аткарылбайт да. Мында соттордун көз карандысыздыгы тууралуу маселе турат. Өзгөчө саясий чечим кабыл алууда судьяларга басым болбойт деп айтуу кыйын. Адвокат Нурланбек Капаров азыркы учурда соттордун көз карандысыздыгы салыштырмалуу жакшырып баратканын байкаган. Мен как жактоочу адвокат катары айтып атам, чоң өзгөрүүлөр бар. Азыр баягындай кылып туруп, мындай бирөөнүчү мажбурлап, же болбосо талап кылуу, мындай түткү ошондой иштерге баруу. Эми мен пайыз менен эсептегендечи бир 100 деп айтпасам да, бир 60-70%, 60%, 50%дан жогоручу жакшы жагына кетип атат да. Оңолуу процедурасы жүрүп атат, бирок ал эми бир мезгилде эле оңолбойт экен да. Өткөн жылы өлкөдө жергиликтүү соттордун судьяларын ротациялоо башталган. Жогорку соттун төрагасы жөн гана жумуш ордун алмаштыруу эмес, анын башкы максаты сот системасын тазалоо болуп саналаарын айткан. Төрага соттордун ишинин сапатын жогорулатуу жана жоопкерчиликсиз аракеттерин ачыктоо боюнча иштер күчөтүлгөнүн белгилеп келет. Роза Акматжан кызы, Жылыс Кадырбаева, Ош ТВ.